Bir 6-7 жылдан бери ушул жарышка катышсам деген ушундай бир чоң кыялым болчу. Меккедеги жарыштын тарыхында Кыргызстан мындай бир орун алган эмес эле да. Куран толук атам жаттаткан. Биринчи устазым, негизги устазым өзүм атам. Мен де өзүмдө ошондой негизи бул нерсени айтпайын деп аткам, эми сиз сурап атасыз. Айтайын эми. Жарыштан утсам сөзсүз иншалла ошо Баткен элине жардам берем деп, кичине болсо да жардам берем деп дуа кылган элем өзүм. 3 нерсе менен эгерде Куранды жаттаса аябай жеңил болот. Мен өзүм больницада эмес, ошо үйдө төрөлгөнмүн. Негизи бул жерде чыныгы чемпион мен атам да. Ошо кичине кезинде ошо көп намаз окуганда кээде ошо пайгамбарыбыз деле түшүмө бир жол кирген да. Салам алейкум, Аманат Медиа YouTube каналынын катталуучулары. Кудай буйрса бүгүн дагы бизге насип этиптир. Мындай каарыларды интервью алуу, каарылар менен сүйлөшүү биз үчүн абдан сыймык. Бизге дагы насип эткенде Аллага терең ыраазычылык билдиребиз. Салам алейкум каркем. Бир ушул дүйнөлүк Куран жарышы тууралуу бир эфирибизди баштасак. Кантип катышып калгансыз, кантип уккансыз, деги ошо Куран жарышы тууралуу эфирибизди баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла субхана таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Андан кийин пайгамбарлардын эң акыркысы болгон Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям салам жана салаттар болсун. Бул жарышка негизи 1 жылдан көп болду. 1 жылдан көп убакыт даярдандым. Негизи бул жарышка катышыш мен үчүн бир мындай чоң кыялым болчу да. Бир 6-7 жылдан бери ушул жарышка катышсам деген ушундай бир чоң кыялым болчу. Бирок алхамдулилlah Аллах Таалага көп жалбарып дуа кылдык, сурандык. Аллах Таала ошол дуаларыбызды кабыл кылды иншалла. Анан Аллахтын жардамы менен ушул жарышта катышып калдык. Жөн эле катышпастан Аллах Таала дагы ушундай мүмкүнчүлүк берди биринчи орун алганга. Бул дагы мен үчүн гана эмес, бул жалпы ушул Кыргызстан үчүн чоң сыймык деп ойлоймун, чоң жеңиш деп ойлоймун. Анткени бул жарышка негизи 42 жылдан көп болду. Ошол жарым кылымдан бери, почти жарым кылымдан бери жыл сайын уюштурулуп келип атат. Мына быйыл 42-нчи жолкусу өттү. Биз ошол 42-нчи жолкусунда катыштык. Аллах Таала насип кылып биринчи орунду алдык, багындырдык десем болот. Ушул 42 жылдан бери эч бир мындай жеңиш болгон эмес. Бул Меккедеги жарыштын тарыхында Кыргызстан мындай бир орун алган эмес эле да. Ошого бул Кыргызстан үчүн бир чоң жеңиш болду деп ойлойм. Ушул даражага жеткиргенине Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Биринчиден, андан кийин ошол мен Куран жатташыма себеп болгон ата энеме, устаздарыма терең ыраазычылык билдиргим келет. Алардын ошол кошкон салымдары аябай чоң. Аллах Таала баарына ыраазы болгон болсун. Айтсаңыз, ошо ар бир карекенин өзүнүн устазы болот. Деги ошол устаздарыңыз тууралуу айтып кетсеңиз, кайсы медреселерде окугансыз, кайсы окуу жайларда бүтүргөнсүз, ошолор тууралуу кенен айтып кетсеңиз. Мен биринчи 4-5 жашымда атам Куран жаттатып баштаган. Куран толук атам жаттаткан. Биринчи устазым, негизги устазым өзүм атам. Атама Аллах ыраазы болсун. Энем деле аябай чоң жардам берген. 4-5 жашымда Куран жаттап баштап, 5-классымда Куран толук жаттап бүттүм. Медресе менен мектепти чогуу окуганбыз. Ошо 9-класска чейин Куран жаттап, Куран кайталап бүткөндөн кийин Кара-Алтыда Куран нуру институту деген институтка тапшырып, ал жерден чоң устаздардын астында Куранды дагы жакшыраак окууну үйрөнгөнбүз. Ал устаздардан дагы Аллах ыраазы болсун. Андан кийин Куэйт эл аралык университетине тапшырып, ал жерде 4 жыл окуп, университетти бүтүрдүк. Андан кийин Кой Таш айылындагы Аль-Фарук деген медреседе
1,5 жыл сабак берип мугалим болуп иштедик да. Анан ошол Койташ айылындагы медреседе сабак берип мугалим болуп иштеп жүргөн кезде ушул Меккедеги жарышка даярданып баштаган элем. Даярдануу чын айтсам оңой болгон жок, аябай оор болду. Бирок ошол кыйынчылыктарына карабастан Аллах Тааланын жардамы менен ошол кыйынчылыктарды өтүп ушундай жыйынтык болду да. Эми айтсаңыз, карылардын достору кандай болот? Деги эле ошол досторуңуз тууралуу айтсаңыз, буга чейин деле досторуңуз бар беле же ушул Куран жарышы болгондон кийин дагы досторуңуз пайда болду? Ошолор тууралуу айтып кетсеңиз. Негизи досторум көп болчу. Куран жарышка чейин деле досторум көп болчу. Анан Куран жарышынан кийин эми тааныштар көбөйдү. Досторум алхамдулилlah баары жакшы, чөйрөбүз жакшы. Анан досторумдун көбү карылар. Баарына Аллах разы болсун. Ошол адам чөйрөсү кандай болсо, адам деле ошондой болот экен. Адамга чөйрө аябай чоң таасирин тийгизет экен. Ошол биздин чөйрөбүз жакшы болгондуктанбы, Кудайга шүгүр, мындай бир чөйрөбүз деле ушул канчалык бир деңгээлде ушул даражага жетишибизге себеп болгон да. Ошол сиз дүйнөлүк Куран жарышына кетип жатканыңызда бир өкмөт тарабынан кандайдыр бир барып келгениңиз, жол киреңиз, же болбосо мындай жардамдашуулар болуп турдубу? Ошолор тууралуу айтсаңыз. Негизи барып келиштин бардык каражаттарды, билеттерди, визаларды бардыгын ошол жарышты уюштурган уюштуруучулар, ошол организация өзү камсыздап берген. Анан бизде ошол муфтияттан барып жазылганбыз. Муфтият каттаган бизди. Анан бул жол кирени, башка бардык ошол нерселерин жарыш өзү камсыздап берген. Сизди кайра тосуп алууда бир өкмөт тарабынан же болбосо ошо президенттик аппараттан чалып куттуктоолор боло алдыбы, же болгон ошо Саудиянын элчиси, анан бул жактан келгениңизде ошо муфтият, анан диний блогерлер, медреселер эле гана тосуп алды да? Андан тышкаркылар чалуу, куттуктоолор болдубу? Жок, ошол видеолордон, соцсеттерден көргөндөй, ошол адамдар гана тосуп алган, ошол адамдар гана көңүл бурган болду. Анан ошо сиз Куран жарышында жүргөнүңүздө биздин ошо бир чек ара маселеси болуп жаткан учур болчу да. Анан ошондо сиз өзүңүз Саудияда болуп калып, бул жакта ошо досуңуз ошо Аятулла аркылуу Баткен элине жардам деп 100 000 сом котордуңуз. Ошол сунуш сиз тараптан болдубу же ошо карке досторуңуз тараптан болдубу? Которуу кимдин сунушу болду? Негизи жарышка чейин, ошол жарышка бир 4-5 күн калганда биз ошо Саудияда элек, Мекке шаарында элек. Ошол убакта ошол чыр-чатак, жаңжал башталган болчу да, согуш башталган болчу. Анан чын айтсам, бияктан жарышка даярданып атканда өзүнчө бир кыжалат болуп аткан. Анан согуш башталганда дагы ошо кыжалатчылык көбөйдү. Дагы көбүрөөк кыжалат болдук. Аябай бизге да аябай оор болду да. Ошол жерде туруп, Мекке шаарында туруп, намаз окуп, Кабанын астында дуа кылдык. Аллахым тынччылык, аманчылык бер деп. Анан менде өзүмдө ошондой негизи бул нерсени айтпайын деп аткам, эми сиз сурап атасыз. Айтайын эми. Ошол жарышка чейин, мен чыкканга чейин өзүм ушундай ниет кылган элем. Эгер жарыштан утсам сөзсүз иншалла ошо Баткен элине жардам берем деп, кичине болсо да жардам берем деп дуа кылган элем өзүм. Аллахым ушундай ниетиме жеткиз деп. Бирок Аллах Таала ошол ниетибизге жеткирди. Ниетибиз кабыл болду, Аллах Таала дуабызды кабыл кылды. Аллах Таалага дагы бир жолу чексиз шүгүрлөр болсун. Эми деги эле айтсаңыз, ошол азыр жаш балдар Куран жаттайт элем, ошо Куран жолун алат элем, илим алат элем дегендерге бир өзүңүздүн кеңешиңиз, кандайдыр бир методикасы барбы Куран жаттоонун? Кантип үйрөнүп кете алат жаш муундар?
жаш муундар эң негизгиси кызыгуу болуш керек, каалуу болуш керек. Анан ушул Куран жаттагандарга мен дайыма айтам, ушул 3 нерсе менен эгерде Куранды жаттаса аябай жеңил болот. Алардын биринчиси көп дуа кылуу. Адамда эгерде каалуу болсо көп дуа кылыш керек. Анткени бул Куран таасири чоң. Дуанын таасири өтө чоң. Аллах Тааладан дуа сураганда, дуа кылганда мындай бир чоң ишеним менен дуа кылыш керек да. Чоң ишеним менен коркпой. Кээ бирлер мына даже дуа кылгандан коркушат да. Чоң нерсени сурагандан деле коркушат да. Ушул чоң нерсени сурашты биз ошол Сулайман алейхисаламдан үйрөнүшүбүз керек. Куранда анын бир аз Аллах Таала тарыхын баянап кеткен. Сулайман алейхисалам билесиздер, өтө эң бай пайгамбар болгон, эң бай инсан болгон бул жер бетинде. Андай бай эч качан болбойт, ага чейин дагы болгон эмес да. Ал кандай дуа сураган? Карасаңыз, Куранда Аллах Таала ошол аятта мындай дейт: Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di деп айткан экен да. О жараткан, о мен Роббим, мага ушундай бир байлык бер, менден кийин ошол байлык эч кимде болбосун. Менден кийин эч кимде андай байлык болбой турган байлык мага бер деп дуа кылган экен да. Карасаңыз, ошого Аллах Таала ага ошондой дуасын кабыл кылып, ошо каалаган нерсесин берген. Билесиздер, ал өтө чоң бай болгон. Аллах Таала кийин ага куштарды, бардык жаныбарларды баш ийдирген. Ушундай чоң бир бай пайгамбар болгон да. Ошондуктан Куран жаттап атканда дагы мени күчтүү кары кыл, дүйнөлүк кары кыл, элге үлгүлүү кары кыл, Куран менен жашай турган, Куранга амал кыла турган кары кыл деп сурагандан биз эч качан уялбашыбыз керек, коркпошубуз керек да. Чын дилден, чын жүрөк менен дуа кылсак Аллах Таала сөзсүз дуабызды кабыл кылат. Анан экинчиден чоң үмүт керек. Үмүттү эч качан үзбөш керек. Аллах Таала Куранда айткан: "Ла тахнату мин рахматилла", үмүтүңөрдү эч качан Аллахтан үзбөгүлө. Үмүтсүз дайыма шайтан болот. Мусулман, имандуу инсан эч качан үмүтсүз болбош керек. Анан үчүнчү нерсе, үчүнчү кеңешим бул туруктуулук. Куран жаттап атканда кээде кыйынчылыктар болот, кээде каалабайсың Куран жаттаганды, бирок ага сабыр кылуу керек. Ар бир кыйынчылыкка сабыр кылуу керек. Ар бир кыйынчылыктын артында бир жакшылык жатат да. Ушул 3 нерсе менен ким Куранды жаттаса, ушул темп менен бул бир гана Куран чөйрөсүндө эмес, башка чөйрөдөгү инсандарга дагы бул кеңештер пайдасы болот деп ойлойм. Ушундай темптер менен Куран жаттаса, аракет кылса, кыймылдаса, иншалла жакшы ийгиликтерге жетет деп ойлойм. Азыркы аракем, сиз ошол 300 беттен турган Куранды толук жаттап бүткөнсүз, ичиндеги маанилерин билесиз, кайсы доорго түшкөн, эмне себептен түшкөн, толук билесиз да. Бизге окшогон бир карапайымдар мындай арабчасын гана окуй алганыбыз болбосо маанисин билбейбиз. Деги эле сиз ошол Куран окуп жатканда ошол окуялар, пайгамбарыбызга айткан, биздин коомдорго айткан окуяларды окуп жатканыңызда бир көз алдыңызга келүүлөр болуп турабы? Албетте, бул Куранды түшүнбөй окуш башка, түшүнүп окуш башка да. Анан Куранды ошо кыргызча котормосунда окуп түшүнүш башка экен. Анан өзүң арабчаны билип туруп Куранды окуганда түшүнүп окуган башка экен да. Өкөн аябай чоң айырмасы бар экен. Албетте, Куран окуганда кадимкидей, Куранды түшүнүп окусаң кадимкидей ыйманың көбөйөт, ыйманың дагы көп болот. Аллах Тааланы дагы көбүрөөк тааныйсың, көбүрөөк сүйөсүң, пайгамбарларга көбүрөөк сүйөсүң. Ал жерде пайгамбарлардын тарыхын, Аллах Таала окуяларын айтып кеткен, алардын башына келген сыноолорун окуганда аябай катуу таасирленесиң да. Мен жашоом аябай жакшы экен деп ойлойсуң да. Алардын тарыхын окуганда, алардын баштарына келген сыноолорун окуганда ошондой адам башкача болот экен да. Мен сыноом эч нерсе эмес деп ойлойт экен да. Ошого мен ошо бардык бир туугандарды чакырат элем. Куранды түшүнүп окуганга, мүмкүн болушунча ошол араб тилин окуп, араб тилин Куран түшүнүш үчүн гана
эгер араб тилин окуса, ошо окуган араб тилине дагы береке болот да, иншалла. Эми жеке өзүңүзгө кайрылсак, азан чакырылган атыңыз ким тарабынан коюлган, ким себепчи болгон бир тарых санжырасын билсеңиз керек. Мухаммад Али деп ким койду эле? Мухаммад Али деп өзүм атам койгон атымды. Атымды ошол атам өзү койгон, анан мен өзүм больницада эмес, ошо үйдө төрөлгөнмүн. Анан ошо атам койгон да. Сиз өзүңүз айтсаңыз, менин асыл адамым деп кимди айта аласыз? Албетте, биз биринчи кезекте бул пайгамбарыбыз. Ошо бир гана пайгамбар биз үчүн асыл адам болот. Эң биринчи очеретте үлгү ала турган, сабак ала турган, тарыхтан сабак ала турган бул бир гана биздин пайгамбарыбыз да. Ошол анан экинчи адам бул менин атам. Атамдан деле көп үлгү алам. Мен деле ошол эртең балалуу болгондо атам мени кандай тарбиялаган болсо, ошол негизи бул жерде чыныгы чемпион менин атам да. Куран жатташыма бардык ошол жетишкендиктериме атам эле себеп болгон да. Ошо мен атамдай болгум келет. Эртең келечекте ушундай карылардын атасы болгум келет. Ошол. Пайгамбарыбызды канча жашыңызда тааныгансыз жана китебин толук окуп бүткөнсүзбү, өмүр баянын? Пайгамбарыбызды ошо 4-5 жашыбыздан баштап таанып баштаганбыз, Куран жаттап баштагандан бери. Ата энем пайгамбар жөнүндө бизге көп айтчу эле. Пайгамбарыбыздын тарыхын, пайгамбарыбыздын басып өткөн жолдорун бизге көп айтчу эле. Ошого биз жаш кезибизден бери тааныйбыз. Анан пайгамбарыбыздын сирасын, пайгамбарыбыздын тарыхын толук окуп бүткөнбүз. Алхамдулилла. Бул жашоодо сизде эң оор жоготуу болуп кайсы нерсени айта аласыз? Ошо эсиңизде барбы? Эң оор жоготуу бул кыйын суроо болду. Билбейм, ойлонуп көрүш керек экен. Балким устаздардан, карылардан бул дүйнөдөн өткөнүп, сизден бир оор жоготуу болушу мүмкүн. Балким ошолорду эске алсаңыз болот. Мен чоң атам аябай дамлаларды, ошол карыларды, илимдүү кишилерди катуу сыйлачу да. Анан мен мурда Кыргызстандын ичиндеги республикалык жарыштарда дагы бир нече жолу Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип биринчи орун алгам да. Ошол убактарда мен чоң атам күбө болгон, мен орун алышыма өтө катуу сүйүнгөн, менден да катуу сүйүнгөн чоң атам. Аллах разы болсун, жаткан жайын жайлуу кылып, бейиштин бакчаларына кылган болсун. Ошол азыркы ушул утканымды, азыркы ушул жеткен жеңишимди ошо чоң атам көргөндө өтө сонун болот эле деп ушундай бир ичимде арманым бар да. Ошол эң чоң жоготуу ошол чоң атам. Анткени чоң атам айтып атам го, мени аябай катуу сыйлачу, Куран жаттаган деп. Анан атамды өзүнүн баласын дагы аябай катуу сыйлачу да. Атам эгерде үйдөн кирип келсе, ордунан туруп мындай көрүшчү да атам мененчи. Ушундай деңгээлде катуу сыйлачу да. Алымдарды, устаздарды аябай катуу сыйлачу. Анан дайыма жардам берчү да медреселерге, ушундай киши эле. Эң биринчи намаз окуганыңыз эсиңиздеби жана азыркы намазыңыз менен айырмасы кандай? Эң биринчи окуган намазым эсимде жок. Өтө жаш кезимде мен намаз окуп баштаганбыз биз. Ошол азыр эсимде жок. Бирок ошо кичинекей кезимде деле намаз окуганда болушунча таква болгонго аракет кылат элем. Ошо кичинекей кезимде ошо көп намаз окуганда кээде ошо пайгамбарыбыз деле түшүмө бир жол кирген да. Азыр дагы бир көрсөм деп аябай каалап атам. Аллах Таала дагы көрүш насип кылсын түштөрүбүздө. Ошол пайгамбарыбызды көргөнүңүз азыр айтып бере аласызбы? Кандай окуя болгон? Ошо түшүмдө пайгамбарыбыз мен өтө жаш элем да.
өтө жаш элем, намазды аябай жакшы окучу элем да ал убакта. Анан бир жолу ушундай түшүмдө кирип келген. Алдыма келгенде өтө нурдуу инсан болчу да, өтө нурдуу. Ал сезимдерди дагы мындай айтыш, мындай тил менен айта албайт экенсиң, өтө кыйын. Ошого бирок мындай сүйлөшкөн жокпуз. Келип мен алдымда эле мени карап отурган да, ушундай нурдуу болуп. Ошол. Кандай дуаларды көп кыласыз жана намазда көп кылган дуаларыңызды айта кетсеңиз? Куранда Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar деген дуаны көп кыламын. Мааниси о жараткан Алла бизди бул дүйнөдө дагы ахиретте дагы бактылуу кыл. Бул дүйнөнүн дагы ахиреттин дагы жакшылыгын бергин. Анан тозок отунан сактагын деген дуаны көп кыламын. Буну дагы башкаларга, ошо бир туугандарга дагы көп ушу дуаны кылыңыз деп сунуштайт элем. Эң жакшы дуалардан бул. Анан ошол Аллахым шерменде кылба, өзүң астыңа таза барышты насип кыл. Ошол ислам жолу менен өтүп кетишти насип кыл. Ла иляха иллаллах келмеси менен өтүштү насип кыл деп көп дуа кылам. Ошол анан пайдалуу илим бер деп көп сураган нерселерим ушулар. Жашооңузда кайсы окуяңыз үчүн азыркыга чейин шүгүр келтиресиз? Бир эстеген окуяңыз барбы? Андай окуялар ойлонуш керек экен. Сизге жаккан хадис, Куран аяттары же сахабалардын окуяларынан бир эскертип айтып кетсеңиз? Мага ошол Аллах Таала Куранда мындай деген: "Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah." Мааниси о күнөөгө батып кеткен пенделерим, аябай үмүтүн бул жашоодон үзгөн пенделерим, силер эч качан үмүтүңөрдү Аллахтын рахматынан үзбөгүлө деген аятты көп окуймун. Ушул аят качан мен бир кыйынчылыкка туш болгондо, бир кайгы, бир мындай бир оор нерсе башыма келгенде ушул аятты көп окуймун да. Анан Куран жарышка даярданып атканда дагы баары бир кыйынчылыктар болот экен да. Анан мен ушунча арабтар турса, 24-23 араб өлкөсү турса, анча арабтын арасынан мен кантип жеңишке жете алам деген кээде ушундай ойлор келип мени кыйначы да. Анан ошол убакта ушул аятты окуп өзүмө өзүм дем күч берип аракет кылат элем да. Бир гана бул жарышта эмес, бул башка мындай бир кыйынчылык келсе эле сразу ушул аятты мен окуп баштаймын. Ла тaqnatu min rahmatillah, Аллахтын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Бул өтө адамга дем бере турган аят да. Мындай эгерде маанисин түшүнүп окусаңыз, аябай күнөөгө батып кеткен, зына кылган, арак ичкен, башка чоң күнөөлөрдү жасагандарга Аллах Таала кайрылып атат да. Силер канча күнөөгө батып кетпегиле, бирок билгиле Аллах Таала мээримдүү, Аллахтын рахматы өтө чоң. Эч качан Аллахтын рахматынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө деген аят. Мына ушул аят. Кандай китеп окуудан рахат аласыз жана акыркы окуган китебиңиз тууралуу айтып берсеңиз? Мен ушул жарышка катышканыма байланыштуу мен 1,5 жыл бир гана ушу Куран менен, анан Куран тафсири менен алектендим. Башка китеп окуганга мындай убактыбыз болгон жок да. Жалаң тафсир жаттап, анан Куран түшүндүрмөлөрүн жаттап, Куранды дагы быштаганга аракет кылып даярданып аттык да. Ошо башка китептерге мындай убактыбыз болгон жок. Анан негизи ошол пайгамбарлардын тарыхын көбүнчө окуймун. Негизи тарыхты мен жакшы көрөм да. Ислам тарыхын окуймун. Анан ошол мындай дагы бир ийгиликтерге жеткен инсандардын тарыхын окугум келет да. Алардын ошол басып өткөн жолдорунан бир үлгү алгым келет. Ошол сыяктуу китептерди окуйм. Жылына бир келчү Рамазан айында таравилерге чыгып, ошол жактарда болуп каласыз мечиттерде. Быйылкы жыл кайсыл жактан сунуш келип атат? Кайсыл мечитте сизди күтө алабыз, көрө алабыз? Сиздин аркаңызга уй тилек деген адамдар болушу мүмкүн. Быйыл бөлүндүңүзбү бир мечитке?
Жок, быйыл азырынча мындай чакыруулар келе элек. Эч бир мечитке чакыруу болгон жок. Дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин анан билет иншалла. Учурда досторуңуздун саны канча жана дос тандоодо кандай критерийлерине көңүл бөлөсүз? Учурда досторум көп, бирок таксан билбеймин. Досторумдун баарын жакшы көрөмүн. Алхамдулилла, баардыгы ошол ислам жолуна жүрүшөт. Анан дос тандоодо эң биринчиден ошол мындай бир чындап сүйгөн балдар менен көбүнчө жүргүм келет да. Чындап мындай бир Аллах үчүн сүйгөн, Аллах үчүн жакшы көргөн, башка нерсе үчүн эмес, дүйнө иштери үчүн эмес, бир гана так ошол өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, мындай бир Аллах үчүн гана дос болгубуз келген адамдар менен дос болгум келет да. Оор сыноолор келгенде алгач кимге кайрыласыз жана кимден кеңеш алып турасыз? Оор суроолор келгенде биринчи дуа кылабыз, Аллахка кайрылабыз, андан кийин ата энебиз менен кеңешебиз да. Ата эне менен кеңешем. Биринчи очередь ошолор менен кеңешем. Анан кээде ошол устаздар менен кеңешем. Эч жерден ордун таппай жүргөн жаштарга кандай кеңеш бересиз? Эң биринчи Аллахка кайрылыш керек. Аллах Тааладан сураш керек. Мына көрдүңүз, бүт нерсе барып ошол аятка такалат да. Ла тахнату мин рахматилла. Аллах Тааладан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Мисалы ошондой кыйынчылыктарга туш болгон адамдарга мен биринчиден ошол Аллах субхана ва таалага кайрылгыла дейт элем. Аллах Тааладан жардам сурагыла. Жардам сурай берсеңиздер, Аллах Таала сөзсүз сиздердин дуаңыздарды кабыл кылат да. Бирок жардам сураганда чын жүрөктөн дуа сураш керек да. Чын жүрөктөн сурашыбыз керек да. Эгерде биз мындай сомнение жүрөгүбүздө пайда болсо, кичине шектенсек болду. Ошол менен биз эгерде Аллах жөнүндө кандай ойлосок, Аллах Таала бизге ошондой болот. Анткени хадисте деле айткан пайгамбарыбыз, Аллах Таала дейт, Аллах Таала өзү айткан экен да, мен пендеме, ал мен жөнүндө кандай ойлонсо, мен ага ошондой болом деген да. Ошого биз Аллах жөнүндө болгон оюбузду биз түз кылышыбыз керек. Биз мусулман болгондон кийин, Аллахка иман келтиргенден кийин, ошол оюбузду түз кылып туруп, дуа кылганда, бир нерсе сураганда чын ыкластан сураш керек да. Чын ыкластан, чын дилден сурасак, Аллах Таала сөз жашообузду жеңил кылат, кыйынчылыктарды өзү жок кылат. Ошол толук түрдө бактылуу болуңузга азыр эмне жетишпей турат же толук бактылуумун деп эсептейсизби? Эми бул бактылуулук динде эми алхамдулилла бактылуумун деп эсептеймин. Ошол ислам жолунда жүргөнүмө, ошол Куран жолунда жүргөнүмө мен аябай сүйүнөмүн, аябай кубанамын. Бул ушул жол ислам жолу, Куран жолу, ислам жолу өзү бактылуулуктун жолу да. Адам башка жолдо бактылуу боло албайт. Бир гана ушул ислам жолунда гана бактылуу боло алат да. Биз эгерде бактылуулукту башка нерседен, башка жолдон эгер издей турган болсок, жаңылган болобуз. Биз ошол мусулман болгондон кийин, Аллах Таалага иман келтиргенден кийин, бир гана бактылуулукту ушул ислам жолунда гана издешибиз керек да. Ислам жолунда жүргөн адамдын жүрөгү дайыма тынч болот. Дайыма аманчылыкта жүрөт. Ошого дайыма ислам жолу менен 5 убакыт намазга бекем болуп, анан Аллах Таалага ибадат кылуу менен алектенишибиз керек иншалла. Ачка калып, финансылык жактан тартыш болуп, көйгөйлөр сиздин гана тегеректеп алган учурлар эсиңиздеби? Андай учурлар болгон. Ошол бирок ошол мен ата энеме аябай
ыраазычылыгымды билдиргим келип атат. Ата энеме Аллах ыраазы болсун. Мен ошондой кыйналып атканда ата энем аябай чоң жардам берген да. Өздөрүндө акча аз болсо дагы, бирок ошого карабастан мындай бир жардам беришкен. Мисалы мен ошо университетте окуп аткан кезде акчага муктаж болот элем, башкага муктаж болот элем. Окууга дегенде ата энем ошо болгон акчаларын бере берет эле да. Ошо окуу дегенде эле атам мындай аябайт эле да акчасынча. Мен эч качан Москвага барып иштеп кел деген жок. Же болбосо мага бар акча тауып кел деген жок. Ушул Куранга, анан ошол илимге, билимге мен окуйм десем, китеп сатып алам десем, курска барам десем, же тил үйрөнөм десем, ушундай нерселерде мен ата энем аябай мындай бир чын жүрөктөн мындай акчаларын берип жардам беришет эле да. Ошого Аллах ыраазы болсун, ушундай ата энелерден. Ушундай ата энелер көп болсун деп тилеймин. Ошол бул ата эненин балага берген ошол жардамы, анан колдоосу аябай чоң экен да. Ата энеде эч ким жардам бере албаса керек, эч ким дух бере албаса керек деп ойлойм да. Ата эне колдогондо, ата эне жардам бергенде бала кадимкидей өсөт экен. Мисалы сиз эгерде бир англис тилин үйрөнүп атсаңыз, атаңыз сизге жардам берсе, балам жакшы окуу, мен сага жардам берем десе, бала дагы жакшы окуйт экен да. Ошого мен ата энем мен үчүн ошондой болуп беришкен. Эч качан мага акча алып кел деп айткан жок. Дайыма балам сен окусаң, биз бардыгына даярбыз деп айтышкан да. Ошол ата энеме Аллах ыраазы болсун, ушундай көрсөткөн колдоолоруна, жардамдарына Аллах Таала өмүрлөрүн узун кылып, эки дүйнө бактылуулугун берсин. Эми айтсаңыз, сизди эмнелер кыжаалат кылат, ойго салат, чөктүрөт, алсыз кылат? Бул кыйын суроо болду. Кандай нерселер болушу мүмкүн? Ошол дүйнөгө берилип кеткенден мен корком да. Азыр илим жолундабыз. Ушул туура эмес жолго түштөн негизи корком да. Ошол дайыма Аллахтан сураймын, туура жолду бер деп. Туура жолдон адаштырба деп. Ошо эң коркон нерсе ошол дүйнөгө батып кетип, жүрөк эгерде ошол дүйнөгө кетип кетсе, жаман болот экен да. Мен ошодон корком да. Ошол Аллах Таала ошол бардык жамандыктардан сактасын, шайтандын васвасаларынан сактасын деп дуа кылам. Аллах Таала негизи баарыбызды ошол жаман жолдордон, жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Туура жолдо дайыма жүрүштү насип кылсын. Адам эмнеден чарчайт? Окууданбы, же иштөөдөнбү, же кайталанма жашоодонбу? Сиздин оюңузда неден чарчашы мүмкүн? Адам негизи мен ушуну түшүндүм да. Мен азыр башымдан өткөн окуялардан, нерселерден бир нерсени түшүндүм. Адам чарчайт экен. Ошого пайгамбарыбыз хадисинде айткан: "Равиху анил кулуби саатан ба'да саа, фа иннал кулуба иза каллат амият." Силер жүрөгүңөрдү эс алдыргыла дейт. Саат сайын дейт да. 2 саат сайын, 3 саат сайын ошо жүрөгүңөрдү эс алдыргыла дейт. Эс алгыла деп атат да пайгамбарыбызчы. Ошо биз деле ошо эс алганды билишибиз керек. Чарчаганда биз эс алганды билишибиз керек. Мисалы адам эгерде окуй берсе, ал албетте чарчайт. Чарчабай койбойт, андай нерсе болбойт. Чарчайт. Мына ошондо сыноолор келет да. Адам чарчаганда энергиясы азаят, мотивациясы азаят. Ошондо эмне кылгысы келбейт, мындай билбей калат да, эмне кылганынчы. Окуусун таштагысы келет, же жумушун таштагысы келет. Ушундай болот экен да адамчы. Бирок мен айтып атам го, ошо башымдан өткөн нерселерден ушул бир нерсени түшүндүм. Адам ошол кылган нерсесинен, окуусунан, жумушунан чарчаганда эс алганды билиш керек да. Ошо окуусун таштагысы келгенде, ошондо ошол нерсени туура таштаганды үйрөнүш керек деп ойлойм да. Кандай туура ташташ керек? Мисалы тил окуп атканда же башка бир жумуш кылып атканда, сиз күндө бир нерсени кыла берген сайын
бир айдан кийинби же 2 айдан кийин чарчайсыз баары бирчи. Ошондо жанагы кылган нерсеңизди таштагыңыз келет. Негизи ал нерсе сиздин каалооңуз, ал нерсе сиздин мындай ошол максатыңыз да. Анан ошондо сиз таштасаңыз максатыңызга жетпей каласыз. Ошого толук таштабастан болду, мен ушул нерсени башка окубаймын, башка бул нерсе мен алектенбеймин деп толук таштабастан мындай бир туура таштаганды биз үйрөтүшүбүз керек да. Кандай ташташ керек туура? Чарчаганда ооба сиз таштаңыз, бирок толук эмес да. Бир жолу полный ошол жака кайта келбей тургандай кылып таштабаңыз. Сиз барып эс алыңыз. 1 күн болобу, 2 күн болобу, 3 күн болобу, барып эс алыңыз. Тоого чыгып келиңиз, экскурсияга барыңыз, же барып үйүңүздө эс алыңыз. Бирок кайра мен ошол нерсеге кайтып келем деген ой менен да. Сөзсүз кайтамын, кайра ошол мен ишимди улантам, жумушумду улантам, окуумду улантам деген ой менен да, ниет менен. Ошондо Аллах Таала жардам берет. Ошондо жеңил болот да. Анткени барып эс алганда 1 күн 2 күн эс алгандан кийин адамда кайра энергия пайда болот өзүндөчү. Кайра энергия пайда болот. Кайра мындай каалоосу кайра күчөйт. Мына ушундай темп менен эгерде ар ким ушундай иш кылса, ушундай жашаса, жашоосу мындай жеңил болобу деп ойлойм. Сиз үчүн өлүм эмне жана өлүмдөн коркосузбу? Өлүм негизи мен мындай туура эмес жолдо өлүштөн корком да. Ошол өлүмдөн коркконум ошол. Өлүмдөн албетте корком, бирок ошол коркконум туура эмес жолдо өтүп кетпейин деген нерсе мени мындай кыжалат кылат да. Ошо дайыма сураймын, Аллах Таала ошо туура жолдо мени алгын депчи. Туура жолдо мени бул дүйнөдөн алгын деп дайыма дуа кылам. Ошол ла илаха иллаллах келимеси менен, Куран жолу менен, ислам жолунда өтүп кетким келет. Ушул жолдо мен элге көп кызматым тийсин деп дайыма ушундай Аллах Тааладан сураймын да. Анан ушул жолдо мени алгын, таза жүрөк менен, ушул таза иман менен өзүң жаныңа алгын деп дуа кылам. Мусулман кандай болуш керек? Мусулман кандай болуш керек деген суроого ошол пайгамбарыбыздын бир хадиси менен мен жооп бергим келип атат. Мусулман адам дейт пайгамбарыбыз, колу менен, анан тили менен бирөөгө зыяны тийбейт деген да. Тил менен бирөөгө мындай зыян тийгизбейт, кол менен дагы бирөөгө зыян тийгизбейт. Ушундай да. Негизи мусулман адам ушундай болуш керек деп мен да ойлоймун да. Пайгамбарыбыз айткандай. Эртең менен канчада турасыз жана кечинде канчада уктайсыз? Эртең менен ошо багымдат намаз убагында турам. Саат 6:30 анан кечинде болсо саат 10дон кийин жатам. Телефонго канча убакыт бөлөсүз жана кайсы булактарды көп колдоносуз? Телефонго эми мен көп кирбегенге аракет кыламын. Анан эми колдонобуз көбүнчө ошол жанагы кээде лекция угайын деп YouTube'га кирем, Instagram'га кирем. Ошол эки булакка көбүрөөк кирем да. Эркектердин көзүнөн жаш чыгуусу мындай сейрек кездешет да. Сиздин бул жашоодо ошондой сизди ыйлаткан, кайгыга алып келген, бир чөктүргөн бир учур болду беле? Ошол ирмемде бир көзүңүздөн жаш алган, балким сүйүнүчтүн, балким кайгынын. Албетте болгон. Бул суроого жооп бербей турайынчы. Үйдө кандай эреже менен жашайсыздар жана кандай талапты коёт ата-энеңиз? Үйдө ата-энем биз үйдө 5 бир тууганбыз да. 3 эркек, 3 уул, анан 2 кыз. Дайыма мындай бизди мындай бириккилери келет ата-энебиз. Дайыма биз ынтымакта болушубузду каалайт. Анан ошого дайыма мындай алар умтулушат да.
ушулар жакшы жашашсын, жакшы мамиледе болушсун деп аябай көп аракет кылышат. Анан көбүнчө басымдуулук ушул намазга, Куранга. Анан ата-энем дайыма ошол намазга көп мындай басым жасайт да. Намаз окугула убагында, Куранды окугула убагында, намазды окуйбуз, бирок дагы намазды окугула дейт да. Каерде болбосок ошол намаз менен жүргүлө, жаттаган Куранды алып таштабагыла деп айтат да. Дайыма эскертип турушат. Жалгыз калганыңызда, жөө басканыңызда, тоолорго чыкканда нелерди ойлоносуз көбүнчө? Көбүнчө мындай мен көп нерселерди ойлойм. Жеке жашоом боюнча, анан ошо койгон максаттарым боюнча көп ойлоном. Ошо пландар боюнча көп ойлоном. Ошо максаттар, пландар, ошо ниеттер, дагы эмне кылсам, дагы кандай жолдо жүрсөм, мындай бир жакшы дагы бир жаңы нерсени үйрөнсөм деген ойлор менен алектенем да. Кантип жашоону максаттуу жана бактылуу өткөрүүгө болот сиздин оюңузча? Бул өтө кыйын суроо болду. Менимче сабырдуулук, анан шүгүр келтирүү менен. Шүгүр келтирүү, азга болсо дагы шүгүр келтирүү, көпкө болсо дагы шүгүр келтирүү, анан кыйынчылыктарга сабыр кылуу менен. Мен ушул ойлойм, ушул эки нерсе менен адам иншалла бактылуу боло алат. Көп нерсеге жетет деп. Сиз тууралуу китеп жазылса, китептин аты кандай болмок эле? Билбейм. Ойлоп турмун бул жөнүндө. Сизди бир жыл ичинде кандай нерселерди күтсөк болот жана кандай пландын үстүндө жүрөсүз? Ал нерсени дагы мен айта албайм, анткени мен ойлойм ошол адам бир мындай бир максат койгондо, бир нерсени мындай бир каалаганда, бир нерсени көздөй кетип атканда, ошону эч кимге айтпаганы жакшы болот деп ойлойм да. Ата-энесине айтса болот, мисалы эң жакын адамдарына айтса болот, бирок көп мындай айтпаса жакшы болот деп ойлойм да. Анткени адам ошол өзүнүн койгон максатын айта берсе, ошол мотивациясы азая экен да. Анан мындай кыймылдары, болгон аракеттери азая экен. Анан көзтүү деген нерсе бар, көрө албастык деген нерсе бар. Ошол нерселерден дагы сактайт да. Эгерде айтпай жүрсө, дайыма өзү аракет кылса, ошондой да. Биз деле азыр мына Меккеге ошо жарышка катышып атканда эч кимге айткан эмесмин да. Бир гана ошо үй бүлөмө айтканмын, ата-энеме айтканмын, болду, башка эч нерсеге айткан жокмун. Анткени эмне үчүн? Мен буга чейин дагы башка дүйнөлүк жарыштарда катышканмын, мисалы Дубайда, Куweitте катышканмын. Ошол сабак алгамда жашоодончу, мисалы Куweitке кетип атканда мен көп адамдарга айтканмын да, мен Куweit жарышына барам, дүйнөлүк жарышка баратам. Менде иншалла шанс бар, мен утсам болот, Кураным жакшы, мындай бышык деп айта берген да элгечи. Барсам мен иншалла утам депчи. Айтып бирок аракет кылганмын. Бирок ошол жеңишке жетпегениме ошол айткандарым дагы бир канчалык бир деңгээлде себеп болгон деп ойлоймун да. Анан кээде мындай айтсаң дагы сөздүн таасири чоң экен да. Жана көрө албагандар, койчу, сен баары жетпейсиң деп айтса, уже адам болду, ошол жерден ошол сөз менен ал уже сынып кетиши мүмкүн да. Ошого эч кимге айтпай, койгон пландарын, койгон максаттарын эч кимге айтпай, аракет кылса жакшы болот деп ойлойм. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошо алтындай болгон убактыңызды бизге бөлүп бергениңизге. Бул жашоодо эң жакшы белек ошо адамдарга адам убактысын бөлүп берүү дейт. Кудай буйрса, сиздердей каарылар көп болсун, ошо каарылардын дуасынын аркасында биз дагы өмүр сүрүп жүрө берели. Эми жалпы Аманат медианын көрөрмандарына өзүңүздүн бир кайрылууңузду жасасаңыз, балким келечекте сиздей каар болом деген жаш жеткинчектер болушу мүмкүн. Ошолорго бир кайрылуу жасап койсоңуз. Биринчиден ошол чакырганыңыздарга Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ушул Куранды сыйлап чакырганыңыздарга Алла ыраазы болсун. Анан экинчиден эң биринчиден ошол Аллах Таала барыңыздарга бекем ыйман берсин.
бекем ыкылас берсин, эч качан туура жолдон адаштырбасын, дайыма туура жолдо жүрүшүн насип кылсын. Аллах Таала кандай жакшы ниеттериңиздер болсо, максаттарыңыздар болсо ишке ашырсын. Ошол дайыма намаз менен, Куран менен жүргөнгө чакырат элем. Анткени бактылуулук мына именно ушул ислам жолунда, Куран жолунда ким эгерде ушул жолдо жүрсө бактылуу болот. Аллах Таала баарыбызга ушул ислам, Куран жолу менен жашашты насип кылсын жана ушул жолдо Аллахтын ыраазычылыгын табып өтүштү баарыбызга насип кылган болсун. Алла ыраазы болсун.